бүгүнкү күндө ажыга барган толтура. Сайыз мезгилинде Кызылкыяда бир Эргеш ажы деген ажыга барып келсе, биз зыярат кылып барып, баягы кишини көргөндө, периштени көргөндө суктанабыз да. Меккеге барып келдик деп. Анан кантип бардыңыз десек, Сирияга бардык. Анан Сириянын паспортун берди, ошол менен бардык. Ал убакта Советтер Союзунун түзөтүүсү киргизбейт экен да. Эми ошол кишилер ажыга барып келсе, адамдар сыймыктанып зыярат кылган. Бүгүн ажыга баргандар толтура, алхамдулилла. Бирок ажыга барып келгенден кийин, ажыга барып келгенде ахлак, адеп барбы? 1000 жыл башта Марудан Абдулла ибн Мубарак деген киши ажылыкка барыптыр. Барып, ажылык амалын аткаргандан кийин Машил харамды уктап келсе, түшүндө эки периште суроо жооп кылат. Бир периште суроо берет, быйыл ажылыкка канча адам катышты десе, 6000 дейт. Анан канчасынын ажылыгы кабыл болду десе, бирөөнүн дагы ажылыгы кабыл болбойт дейт. Абдулла ибн Мубарак жакасын кармап тобо окулду. Канча жерден ата артып келген ажылардын ажылыгы кандай кабыл болбойт десе, экинчи периште дагы, бирок Сирияда Али ибн Муаккак деген киши ажыга келбеди. Келбесе дагы ошонун ажылыгы кабыл болуп, ошонун берекесинен калгандардын ажылыгы кабыл болду дейт. Ойгонуп кетип, Али ибн Абдулла ибн Мубарак ошо кишини издеп Сирияга келип табат. Таап, таанышып болгон окуяны айтат. Мен ушундай түш көрдүм, түшүмдө сен ажыга барбасаң да ажылыгың кабыл болуптур. Сенин кандай кызматың бар десе, мен өтүкчүмүн. 30 жылдан бери акча топтоймун, ажылыкка барам деп. Быйыл акчамды санасам 450 дирхам болуптур. Быйыл да жетпейт экен деп коюп турдум. Анан күндөрдүн биринде аялым айтып калды, кошунабыздын үйүндө эт пишип жатат. Мен эт жегим келди, мен талгак болдум. Дегенди кошунабыз жесир кемпир эт бер деп сурасам, ал көз жашын төгүп ыйлады. Сен ажылыкка акча камдып жүрөсүң. Мен алдары машка 7 күндөн бери ачка таштандан эшектин этин биширдим. Ал мага да сагарам. Дегенде токтобостон баягы 450 дирхамды коштам алып келип бердим, ажылыгым кабыл болсун деп. Мына көрдүңүзбү? Али ибн Муаккак айтты, сенин ажылыгың кабыл болду. Ажыга барбаса дагы ажылардын ажылын кабыл болушуна не себепкер болду? Маңдай тер, эмгеги, андан кийин жоопкерчиликти алганы, кошунанын жоопкерчилигин алды. Кыяматта кантип жооп берем, бул ашка турса мен ажыга барам. Ажыга барбастан эмесин берди, кабыл кылды. А бүгүн биз ажыга барып келсек да тилегибиз кабылбы? Алла билет. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.